Assalamu alaikum достор, мен каналыма кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен камыры болгону 3 кана заттан турган аябай дамдуу, кытыраган чебиректерди даярдайбыз. Кандай кылып жасалат десеңиз, сөз түрдө видеону аягына чейин караңыздар. Жана кыргызча контентти колдоп, мен каналыма катталып, лайк басып, ой пикир калтырсаңыздар болот. Анда эмесе баштайбыз. Эң биринчи бизге өлчөп алган ушундай un керек болот. Мен бардык рецепттерди видеонун алдына жазып кетемин. Унду салып алгандан кийин туз кошобуз. Туздан кийин суюк май кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Жана бул камырдын өзгөчөлүгү кайнаган сууда. Кайнап бир аз муздаган судан куюп, камырыбызды ийилеп алабыз. Мына ошондо камыр аябай колго жумшак болуп, жайылышы дагы оңой жана бышканда аябай кытыраган болуп, сонун болуп бышат. Андан кийин ичине өзүңүздөр каалаган начинканы колдонсоңуздар болот. Мен бул жерде пияз менен фарш колдондум. Пиязды терканын көзүнөн майдалап өткөзүп алдым. Эгер чебиректин ичи аябай сочный, сулуу болуп чыксын десеңиздер, анда фарштыкка бир аз суу кошуп койсоңуздар аябай дамдуу болот. Мына ушундай тыныккан камырларды алып, бөлүктөргө бөлүп алабыз. Андан кийин мына ушундай кылып жуука кылып жайып алышыбыз керек. Камырга кайнаган суу кошулгандыктан аябай сонун болуп жайылат. Камыр жайганга аябай ыңгайлуу болот. Мындай кылып жуукалап фарштарды салып алгандан кийин вилканын жардамы менен чекелерин бекитип чыгабыз. Жакшылап бекитип алышыбыз керек. Бышырып жатканда чыгып кетпеши керек. Чебиректердин ичине суу кошулгандыктан бышырып жатканда ачык калса майга чыгып кетип, суулар бышырганга тоскоолдуктар жаратат. Мына ошондуктан жакшылап чекелерин жаап алышыбыз керек. Эки жагын кызартып, орточо отто бышырып алабыз. Мына ушундай аябай сочный, кытыраган, дамдуу чебиректер даяр болот. Оз ачарга жакында орозо келе жатат. Оз ачарга жасасаңыздар аябай дамдуу болот. Мен каналым жакса сөз түрдө катталып, лайк басып, ой пикир менен бөлүшө кетиңиздер. Сиздер менен болгон Пайдалуу ТВ каналы.